Genen jeri çoң талас, жердин көркү эмеспи. Сапарбек Касманбетов 7 жашынан баштап манас айта баштаган. Ал манасчылык улуу өнөр шыбагасын Айтылуу Саякбай Карлаев, Мамбет Чокморов, Шапак Кырысмендиевтерден алган. Кийинки муундун манасчылары Шаабай Азизов, Кааба Атабеков, Уркаш Мамбеталиевтер менен канатташ болуп, манасчылык өнөргө ат көтөргүс эмгек сиңирди. Устаты Айтылуу Шапак манасчы анын өнөрүн таптап, элге атын чыгарып, калың журтту арлатып, жаш манасчыны элге тааныткан. Сапарбек Касманбетов өзү дагы артынан бир топ шакирттерди тарбиялап өстүрүп, аларга жол көрсөттү. Бул кишини ошо устат катары көрүп, мамилебиз да жакшы эле, үй бүлөбүз менен анан көп баягы талим тарбиясы бул турмушта дагы өзүнүн тарбиясында көп алдым. Анткени бул кишинин бир артыкчылыгы мындай бетке түз сүйлөгөн киши болчу да. Эч убакта мындай жалтаңдап коркуп, корунуп же болбосо мындай жашырып эме кылбай, бетке түз сүйлөп, анан калыстыгын айткан киши болчу. Сапарбек Касманбетов манас эпосун айтуу ыкмасынын өзгөчөлүгү, образы менен айырмаланып, элдин оозунда бийик баага арзыды. Ошондой эле манасчы өзүнүн варианты катары жар манас, билерик, эр кошой бөлүктөрүн көркөмдүк чеберчиликте баяндап, эпостун байышына өзгөчө салымын кошкон. Бул варианттарын толугу менен айтып, Кыргыз радиосунун алтын казынасына 40 сааттан ашуун көлөмдө жазылып алынган. Кыргыздын чыган адамдарынын бири манасчы, эпосчу, акын, эмгек сиңирген адам, кыргыз элинин искусствосуна чоң жоготу келип отурат. Ушул өзүнүн чыгармачылыгы балдарды өстүрүп, чоң илим билим калтырып отурат. Өзүнүн эпосуна өз убагында Чыңгыз Айтматов дагы белгилеп кетти эле, биздин элибизде ушундай залкар адамдарыбыз бар экен деп. Сапарбек Касманбетов 1934-жылы Кочкор районунда туулуп, бала кезинин көпчүлүк бөлүгү ошол жерде өткөн. Кийин Балыкчы шаарында эмгек жолу башталып, билим берүү тармагында эмгектенди. Маданий агартуу тармагында көп жыл эмгектенип, элибиздин руханий дүйнөсүнө салым кошту. Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театрында чыгармачылыгы таанылып, элдик ыргүүлөрдү, дастандарды жайылтуучулардын бири болгон. Сапарбек Касманбетов жазуучу жана акын катары да кеңири таанымал. Анын Бала манас баяны, Ак кула, Асыл эне, Балыкчы баяны, Бала кыялы чыгармалары китеп болуп басылып, мектеп программасына да киргизилген. Бул киши манасты жазып, ошо манастын окуяларын чет мамлекеттеги иностранный эмеге котортуп, бул жөнүндө кыздары дагы чоң мамиле жасап, ошо манастын болгон чоң нерселерин ушу заграницадагы адамдарга айттырып жасаган адам. Эми бул кишини мындай эле жөн адам катары ушундай адам деп айтууга болбойт. Бул киши залкар адам. Карап турсаң, ошондо найзаларын таянган, сүйрөгөндөн аянган. Сапарбек Касманбетовдун айткан манас эпосу англис тилине которулуп, Улуу Британияда жарык көргөн. Ал Шотландияна манасты 20 саат бою тынымсыз айтып, өзгөчө баага арзыган. Айтылуу манасчы Сапарбек Касманбетов 2010-жылы эл манасчысы наамына арзып, Залкар манасчы сыйлыгын алган. Анын манасчылык төкмөлүк өнөрү жогору бааланып, даңк медалы, Манас 1000 мааракелик медалы менен сыйланган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Манас коомдук академиясынын академиги, Балыкчы шаарынын ардактуу атуулу, билим берүүнүн мыктысы ардактуу наамдары ыйгарылган. Сапарбек Касманбетовдун жаркын элеси кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүккө жашай бермекчи. Канат Жолочиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.